Алтынбек Сулайманов Айеркен Саймаитини 10 жыл мурда эле таанычумун. Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов УКМКга барганда андан Саймаити менен тааныштыгы тууралуу сурашканын журналисттерге билдирди. Белгилей кетсек, депутат 3 декабрда УКМКга Кыргызстандан чыгарылган миллиондор боюнча журналисттик иликтөөнүн алкагында күбө катары суракка чакырылган. Сулайманов журналисттерге сурактын маңызы тууралуу маалыматты таратпайм деп кол коюп бергенин айтып, бирок Саймаити менен тааныштыгы тууралуу суроо берилгенин билдирди. Айеркен Саймаитини илгери эле 10 жыл мурда таанычумун. Мен аны Кара Суу базарындагы бир ишкер катары тааныйм, деди ал. Эске салсак, Кыргызстандан чыгарылган миллиондор тууралуу журналисттик иликтөө боюнча бир катар атка минерлер жана башка адамдар суракка чакырылган. Алардын арасында иликтөөнү жасаган журналист Али Токтакунов, Жогорку кеңештин депутаттары Алтынбек Сулайманов, Дүйшөн Торокулов, экс-депутат Ширин Айтматова, жарандык активисттер, Кыргыз Республикасынын президентинин инаугурациясын өткөрүү боюнча жумушчу топтун мүчөлөрү Фарид Ниязов, Мухамбеткалый Абылгазиев, Турдиназир Бекбоев да бар. УКМК Талантбек Исаевка карата сотко чейинки өндүрүшүн токтотту. Ички иштер министрлигинин мамлекеттик адистештирилген күзөт кызматынын башчысы Талантбек Исаевка карата жүргүзүлүп жаткан сотко чейинки өндүрүш токтотулду. Бул тууралуу бүгүн 4 декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Мекеменин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдиргендей, буга ички иштер министрлигинен келген жооп негиз болду. Анда Исаев үстөк пайызсыз насыя алууда мыйзам бузбаганы, себеби ички иштер органдары жөнүндө мыйзамда ишкердикке байланышпаган максатта насыя алуу мыйзамга каршы келбей тургандыгы айтылат, деди атайын кызматтын өкүлү. УКМК териштирүүнүн натыйжасында Исаев кылмыш кылбаганы аныкталды. Ошол себептен 3 декабрда ага карата сотко чейинки өндүрүш токтотулду деп билдирди. Исаевка карата иш быйыл 23 октябрда Жазык кодексинин 320-беренеси менен сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Атайын кызмат Исаевдин иши ал 2011-жылы Манас менеджмент компаниясында иштеп турган учурдагы каржылык маселеге байланыштуу иликтенип жатканын билдирген. 24 KG агенттигине Талантбек Исаев кылмыш иши боюнча комментарий берип, 2011-жылы ал компания менчик болгондуктан эч кандай кызмат абалынан пайдаланбаганын маалымдаган. Талантбек Исаев Жогорку кеңештеги депутат Канатбек Исаевдин бир тууган агасы. Алматыда жасалма сот болуп иштеген аял кармалды. Казакстандын Алматы шаарында прокуратура жалган судья болуп иштеген аял аныкталганын билдирди. Ага ылайык бул айлакер айым Адилет эл аралык арбитраждык деген бирикме түзүп алып, бир катар административдик, жарандык жана кылмыш иштерди карап, Казакстан Республикасынын атынан өкүмдөрдү чыгарган. Шаардык прокуратура тараткан маалыматты мыйзамсыз соттук актылар менен ал жарандарды айдоочулук күбөлүктөн ажыраткан, айып пул салган жана тергөө абагынан бошотууга аракет кылган деп айтылат. Прокурорлор айлакер аял кантип аныкталганы, канча жасалма сот өткөнү тууралуу маалымат берген жок. Бирок анын уюму жоюлду жана ага бийлик өкүлүнүн наамын өзүм билемдикке салып ыйгарып алуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди. Эгер анын күнөөсү далилденсе, 5 жылга чейин эркинен ажыратылмакчы. ЖЭБ соту. Айбек Калиев: мен камалганда Сапар Исаков өкмөт башчы болчу, дос болсок 2 саатта чыгарып кетмек. Бүгүн 4 декабрда Бишкектеги Свердлов райондук сотунда ЖЭБти жаңылоодогу коррупция боюнча соттук отурум уланууда. Анда тараптардын жарыш сөзү жүрүүдө. Улуттук энергетикалык холдингдин мурдагы башчысы Айбек Калиев өз сөзүндө керектүү насыяларын алып жүргөндөр насыя алган банктын талаптарын аткарууга аргасыз экендигине токтолду. Банктан чаң соргуч же башка буюм аласыңбы, микрокредиттик банктын айтканын кыласың. Логика боюнча Кытай тараптын бизге берген насыясы деле ошондой талап менен берилди да. Эми башыбызга жугунду куюп, бизге чечим чыга электе мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттары мага 17 жыл берип койду, деди Калиев. Мындан тышкары Калиев мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков экөөнүн ортосундагы мамилеге токтолду. Мени камаганда Сапар Жумакадырович өкмөт башчы болуп турган. Айыптоочу тарап айткандай дос болсок, мени 2 саатта чыгарып кетмек. Ушул нерсе менен эле көп нерсени түшүндүрсө болот, деди ал.
Ноокатта 5000 сом пара алып жатканда кармалган аял инспектор ооруканага түштү. Ноокат районунда 5000 сом пара алып жаткан жеринен кармалган жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн инспектору сурак учурунда абалы начарлап ооруканага жаткырылды. Бул маалыматты Ош областтык жол кыймылын коопсуздугун көзөмөлдөөнүн өкүлү Алтынбек Теңизбаев билдирди. Анын айтымында шектүү катары кармалган инспектор буга чейин жүрөгү ооруп калаадагы ооруканалардын биринде дарыланып чыккан. Инспектор сурак берип жаткан маалда абалы кескин начарлаган. Натыйжада тез жардам кызматы чакыртылып, шаардагы ооруканалардын биринин кардиология бөлүмүнө жеткирилген. Дарылануусун улантып жатат, деди Теңизбаев. Белгилей кетсек, кечээ 3 декабрда ыкчам тергөө аракеттеринин алкагында милициянын старшинасы 5000 сом пара алып жаткан жеринен колго түшкөн. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине жазык кодексинин 326 боюнча каттоого алынган. Тырмагыма ийине сайбастыр. Ширин Айтматова УКМКда сурак берип жатат. Экс-депутат Ширин Айтматова УКМКга суракка барды. Бул тууралуу маалыматты Өздүк булактар таянып АК пресс басылмасы бүгүн 4 декабрда саат 15:26 сүрөтү менен бирге жарыялады. Айтматова буга чейин УКМКнын тергөөчүлөрү тырмагыма ийине сайбастыр деп соц тармактагы баракчасына жазган. Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаттары Алтынбек Сулайманов менен Дүйшөн Торокулов аталган мекеменин кызматкерлерине сурак берип чыгышкан. Белгилей кетсек, Кыргызстандан чыгарылып кеткен 700 миллион доллар тууралуу жана Саймаитинин иши боюнча президенттин ант берүү аземин уюштурууга жооптуларда сурак берүүдө. Кыргызстанда эң жогорку пенсия 104 000 сомду түзө турганын социалдык фонддун башчысы Медер Ирсалиев Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында билдирди. Парламент Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун 2020 жылга бюджети жана 2021-2022 жылдарга божомолу жөнүндө мыйзамдын долбоорун карап жатат. Ал экинчи окууга киргизилет. Жогорку Кеңештин депутаты Таалайбек Масабиров Кыргызстанда пенсиянын эң төмөнкү көлөмү айтылып келерин, бирок эмнегедир эң жогорку пенсия айтылбай турганына кызыкты. Ирсалиев эң жогорку пенсияны ким аларын айтууга укугу жок экенин билдирип, болгону анын көлөмүн гана айта аларын кошумчалады. Депутат өз кезегинде персоналдык пенсионерлердин саны канча экенин сурады. Учурда 2000дей персоналдык пенсионер бар. Алар орто эсеп менен 15-16 000 сомдун тегерегинде акча алат. Мындай пенсионерлердин саны жылдан жылга кыскарып келе жатат. Себеби Кыргызстанда персоналдык пенсияга чыгуу тартиби жоюлган, деди Ирсалиев. Социалдык фонддун буга чейин берген маалыматы боюнча Кыргызстанда 1200 сом пенсия алгандар дагы бар. Депутат Рыскелди Момбеков кимдин кайсы бажасын жашырып жатат? Мага кайрылуу келди. Жакында Кыргыз поштасы мамлекеттик ишканасынын пенсияны жеткирүү кызмат акысы кыскартылыптыр. Демек анда иштеген адамдар эмгек акы алышы кыйындайт. Алардын маянасы ансыз деле аз, 4000 сом. Эмне эми мамлекеттик ишкананы банкрот кылганы жатасыңарбы? Депутат Рыскелди Момбеков Жогорку Кеңеште бүгүн 4 декабрда Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун 2020 жылга бюджети жана 2021-2022 жылдарга божомолу жөнүндө мыйзам долбоору каралып жатканда ушундай собол салды. Соцфонддун төрагасы Медер Ирсалиев Кыргыз поштасы мамлекеттик ишканасынын кызмат акысы 0,1%га кыскартылганын моюнга алды. Азыр анын кызмат акысы 0,1%га азайтылды. Андан ишкана анчалык деле жабыр тартпайт. Үнөмдөлгөн каражат пенсияларды көбөйтүүгө жумшалат. Кыргыз поштасынын кызмат көрсөтүү акысы банктарга караганда кымбат, бирок ал мамлекеттик ишкана болгондуктан көп жылдан бери колдоп келебиз. Азыр анда иштегендердин маянасы 4000 сом эмес, 7000 сом, деди ал. Андан тышкары азыркы учурда пенсия негизинен накталай акчасыз банктар аркылуу которулуп, алыскы аймактарда Кыргыз поштасы аркылуу берилип жатканы белгилүү болду. Биздин башкы милдет кардарлар үчүн ыңгайлуу шарт түзүү болуп саналат. Банктар пенсионерлердин 54%-ын тейлейт, бирок алар алыскы аймактарды тейлей албайт. Ошондон улам азырынча Кыргыз поштасы мамлекеттик ишканасынын жардамына муктажбыз, деп кошумчалады Соцфонд башчысы. Депутат азыр Кыргыз поштасы мамлекеттик ишканасын атайлап банкротко учуратуу менен аны акционерлештирип, жетекчилигине өз адамын алып келүү аракети жасалып жатканын баса белгиледи. Ал кызматка кимдин кайсы бажасы келерин деле билебиз. Ишкананын кызмат акысын кыскартуу чарасы деле ошого байланышып турат. Ага кошул ишканадан 1400 адам кыскартылып жатыптыр. Ошондуктан мамлекеттик ири ишкананы банкрот кылгандан көрө сактап калуу чараларын көрүү керек, деп бакылдаган Момбеков андан аркасын ачыктаган жок.
Белгилей кетсек, ушул тапта Кыргызстанда 675 миңден ашуун пенсионер бар. Пенсия өлчөмүнүн ыраттуу өсүш үчүн бир пенсионерге 3 иштеген адам туура келиши керек. Бирок азыркы учурда бир пенсионерге бир иштеген адам да туура келбейт. Депутат Строкова: Абылгазиев менен Кара Саар Табага караганда өзүмдү кыргыз катары жогору сезем. Кара Саар Таба эл бузар. Булардын сырткы көрүнүшү эле кыргыз, ал эми ичи эмне? Алар биздин келечектеги муундар тууралуу ойлонушпайт. Мындай пикирин бүгүн 4-декабрда өтүп жаткан Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында депутат Евгения Строкова айтып чыкты. Мен эртеңкиге чейин күтө албайм. Чын дилимден биздин премьер-министрдин кадр маселесине күйүп жатам. Адамдарды бузукучулукка алып барып жаткандар башкасын коелу дал билим берүү тармагынын жетекчилигине кызматка коюлуп жатат. Кайсы жерде чуу болсо Рита Кара Саар Таба ошол жерде Атамбаевдин бийлиги учурундага каршы болчу. Качан ал тарапта чуу чыга баштаганда ал ошол жакка өтө качты. Аны эмнеге бул тармак алып барды? Билим берүү тармагын талкалатуу үчүнбү? Мен билбейм, бирок чынын айтып коеюн. Ошол премьер-министр менен Кара Саар Табага караганда өзүмдү кыргыз катары жогору сезем. Булардын сырткы көрүнүшү эле кыргыз, ал эми ичи эмне? Алар биздин келечектеги муундар тууралуу ойлонушпайт. Мына феминисттердин көргөзмөсүн алалы. Булардын баары атайын чагым катары уюштурулган. Алар дал ушундай карама каршылыктар болоорун билишкен, ушуга даярданышкан. Качан бизде тартип болот? 10 миң бейөкмөт уюм деген бир да мамлекетте жок. Келгиле тартипке салалы. Башка өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн эмес, элдин кызыкчылыгы үчүн иштегендерди гана калтырып калганын жабуу керек деп ачууланды депутат Айым.